Назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Бала талашкандар» романынын уландысы 3 бөлүм «Эстелген эски сүйүү». Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Байөмүр ата согуш башталганда төрөлөт. Бирге чыга элегинде атасы согушка кетип, 2 жылдан кийин кара кагаз келет. Ооруктагы кыйынчылыктарды эл менен бирге тартып, жеңиш үчүн жан талашкан айылдаштарынан калышпай, жайдыр кыштыр талаа жумуштарында иштеген апасы аны эптеп багып чоңойтот. Ушинтип согуштун кээрин тартып бой көтөрсө да, жеңиштин деми менен эс тарткан ал ошол кездин бардык балдарында эрте эле кол арага жарап зээндүү чоңоет. Ошол тартыш заманда курсак тойгузуш кыйын эле. Кечке колхоз жумушунда иштеген элдин өндүргөн эгин тегини менен мал чарбадан түшчү азыктарын өкмөт өткөрүп алчу да, эмгек акыга деп өпчап оокат бөлчү. Тынчтык заман орногонуна сүйүнүп, курсагынын ачкасына кайыл эл анда жеңиштин деми менен топуктуу эле. Бири-бирине кайрымдуу, ынтымагы бекем болчу. Байөмүрдүн мергенчилик шыгы эрте ойгонду. Бармактайынан эле өзү жасап алган рогаткасы жана жаасы менен таранчы көгүчкөн бактыке чейин атып, ошол каатчылык заманда апасына эле эмес, кошуналарына да жаш шорпо ичирип жүрдү. Мындайда алар мергенчинин тукуму да деп мактап калышчу. Бир гана апасы мунусун жактыра бербегендей үн катчу эмес. Кийинчерээк мергенчилик жакшы кесип эмес экенин, жаныбарларга убал болоорун да айткан. Буга Байөмүр көп маани бере берген эмес. Ага ичинде удургуп аткан мергенчилик ышкысы жол бербеген. Анын эсейген сайын мергенчилик куралы күчтүүсүнө тартканына жараша аткан олжолору да чоңое берген. Ал ан сайын айылдаштарынан мактоо угуп, өзү жет атасынан бери мергенчи экенин билген, буга сыймыктанган, аңчылыктагы кыйынчылыктарды жеңүүгө белсенип, аны дагы да өздөштүрүп, кызык окуяларга тушугуп, эрдикке тете жоруктарга баргысы келген. Бул далалатын колхоз башкармалыгы да колдоп, өзүн жакшы мылтык менен камсыз кылып, тажрыйбалуу мергенчиге кошуп, чарба малын кырган карышкырга, өзүлөрүнө кошумча азык болчу кийикке жибере башташты. Ал Медет аттуу мергенчиден көптү үйрөндү. Кайверендин, ит куштун сырын билди. Жер уусун өздөштүрдү. Айтор эр жетип, келечекте чоң мерген болоору белгилүү болуп, андан башканы ойлобой да, эңсебей да жүргөнүндө апасы буга каршы чыгып, мергенчилик кесип эместигин, ал жөн гана ышкы экенин, ошон үчүн жет атасынан бери жарбай келе жаткандарын айтып, андыктан ага көп алаксыбай, окуп, билимге, заманбап кесипке ээ болуусун талап кылган. Өзү да терең ойлонуп көрүп, апасыныкы туура экенин, билим алып, башка кесипти өздөштүргүчө мергенчилик эч жака качпастыгын, аны кийин деле эрмек кылса болооруна көзү жетип, мектепти аяктаган соң облустук борбордогу айыл чарба адистерин даярдаган орто окуу жайга өтүп, 3 жыл окуп, мал доктурлук адистикти өздөштүрүп чыккан. Ал кезде заман оңоло баштап, мал көбөйгөндүктөн мындай сейрек кесип зарыл эле. Андыктан колхоздун мал чарбачылыгын башкарып, башкарма менен парторгдон кийинки эле чоң жетекчиге айланган. 60-70 жылдар Союздун болуп көрбөгөндөй өнүккөн учуру болуп эсептелет. Бул жылдарда өлкөнүн малы 10 эселеп көбөйүп, илим менен техника болуп көрбөгөндөй өстү. 50-чы жылдардагы арабанын ордун автоунаа алмаштырды. Ороктун ордун эгинди өзү чаап, өзү бастырган комбайн ээледи. Айтор жакшы заман келип, ошого жараша элдин жашоосу да оңолду. Күжүрмөн эмгекчилер баркталып, жеңил машине баш болгон укмуштуудай сыйлыктар менен сыйланышты. Байөмүрдө заманынан артта калган жок. Мал доктурлук, фермалык, зоотехниктик кесиптерде үзүрлүү эмгектенди. Арачолодо мергенчиликке чыгып, бул ышкысында басып жүрдү.
Ырыскан экөө баш кошуп, айыл ичине бышык кирпичтен болбосо да чийки кыштан там тургузушту. Бактылары бир гана балалуу боло албай жүрүшкөнүнөн, Ырыскандын боюна бүткөнү менен түшүп кала бергенинен бөксөрдү. Анан жакшынакай төрөлүп, торолуп келаткан эки кызы кандайдыр балелүү илдеттен, көз тийүү деген түшүнүксүз оорудан улам чарчап калышты. Мурдага караганда медицина кыйла өнүккөнү менен тажрыйбалуу медиктер карашса да чырактай чүрпөсүн сактап кала алышпады. Ошондо Байөмүр биринчи жолу кыйла картайып калган апасынан өзүлөрүнүн тукуму каргышка калганын, мындан улам 7 атасынан бери жалгыздап тукум улап келатканын уккан. Чын эле буга чейин өзү көп маани бербеген Санжыраны сүрүштүрүп көрсө, 7 бабасына чейинки аталары бирден гана балалуу болушуптур. Ошол 7 атасы Жанызактын бир туугандарынын урпактары жакын арадагы айыл кыштактардын көпчүлүк элин түссө, өзү жалгыз түтүн экен. Бул жалгыздык 3 кылымга жакын убактан бери уланып келатыптыр. Бул эмне деген бале? Деген суроонун үстүнөн миң ойлонуп баш катырганы менен жооп таба албаган. Анын үстүнө ал учурда атеисттик түшүнүк күчтүү болгондуктан мындай шумдукка көп ишене бербеген. Жашпыз, дагы балалуу болобуз деп илгери үмүт менен өмүр сүрө беришкен. Бирок ошондон кийин Ырыскандын согунчогу канабай, бул үй бүлөнүн балага зар болуусу ашынганда баягы тукумдун каргышка калганына кайрадан маани беришип, акыры аргасы кеткен Байөмүр менен Ырыскан апасынын кеңеши менен жана талабы менен Кыргызстандагы касиеттүү делген мазарларга тооп кылышкан. Түлөөт көрүп, элдин батасын алышып, арбактарга Куран окутуп, айтор ал кезде өзүлөрү көп ишене бербеген дүйнөлөргө сыйынышып, ошондой эле балалуу болууларына медициналык даба тиер деген үмүттө өлкөдөгү кыйын деген доктурларга көрүнүшүп, тукум улоо далабасын кылышкан. Кайсынысынын эми түштү ким билсин, 1,5 жылдай убакыт өткөн соң уулду болушуп, тукумубуз улансын деп ырымдап атын Улан коюшкан. Бала деп ботодой боздогон үндөрү Кудайга жеткен окшойт. Улан жүүнү бекем төрөлүп, дени сак торолуп, артынан кыз бала ээрчи тегелди. Бирок зарылган чүрпө деп зарылбү деген ысым берилген алардын бул кызы оорукчан эле. Үстүнө үйрүлүп түшүп, бөпөлөп баккандарына карабай, үчкө чыгып, көзгө көрүнүп, тили ширин кезинде чарчап калды. Кайгы, күйүт алардын үй бүлөсүн кайрадан курчады. Теңирге эмнеден жазгандарын биле алышпай, ага наалат айтып жибере жаздашкан. Анан тукумулар уулу Уландын өмүрүн тилешип, аны демөөр кылышып, коркуп калган жандар дагы балалуу болууну мурункудай болуп көп тиленбей калышкан. Буга жараша ушундан кийин Ырыскандын боюнда болгон жок. Ошондо гана бул үй бүлө жанагы эл айтып жүргөн өзүлөрүнүн тукуму каргышка калгандыгы жөнүндө сөзгө ишене башташкан. Бул тууралуу Байөмүр иликтеп көрүп, кошуна айылда жашаган Санжырачы карыя көптү билерин угуп, андан атайын барып сураганда ата бабалары жөнүндө узун сабак кеп кылып берип, мындай каргыш алардын тукумунда бар экенин бышыктаган. Балам, ата бабаларың боюнча сүрүштүрүп, алар тууралуу билгиң келгени абдан жакшы. Антпесе азыркы жаштар өткөн аталардын таржымалына көп кызыкпай калбадыңарбы? Өткөндү билмейин, андан сабак алмайын келечек кеңири болбойт. Ооба, силердин тукум каргышка калганы чындык. Бул тууралуу мага чоң атам айткан. Ага өзүнүн чоң атасы айтса керек. Демек булаңызда акыйкаттык бар. Өзүң деле карап көрсөң, силердин тукум 7 атаңар Жанызактан бери бирден гана балалуу болуп келатат. Ошон үчүн уучуңар узарбай, эл тарабынан жалгыз үйлүү Жанызактар деп аталып келатасыңар. Ал эми Жанызак бабаңардын бир туугандары Өмүрзактын, Теңирбердинин, Тайчабар Баатырдын, Кудайкул бабалардын тукумдары 5-6 айыл болуп, ушул өрөөндү ээлеп жатпайбы? 7 атаңардан бери бирден гана балалуу болуп келатканыңар билбегенге таң калыштуу, ал эми мендей Санжыраны билгендерге түшүнүктүү. Азыр эл атеист болуп, каргыш, дуба, көз тийүү, тумар чүйүү дегендерге ал тургай дин менен Кудайга да ишенбей калбадыбы? Бирок силердикиндей тукум кууган каргышты эч ким түшүндүрүп бере албайт. Каныма караганда сенин деле жалгыз уулуң бар экен. Ошондон улам да мага келип отурсаң керек.
Сенин атаңды мен жакшы таанычумун. Бир топ жыл тоодо чогуу жылкы кыштатканбыз. Мен жылкы ферма болчумун. Ал малды ит куштан коргогон мергенчибиз болчу. Ошондо ынак болуп кеткенбиз. Кайран жигит, көзгө атар кыйын мерген болчу. Согуш жалмабадыбы? Мен кайсы бир жылы шаарга барганымда аны менен бирге согушкан кишиге жолуккам. Менин ушул райондон экендигимди билери менен эле сенин атаң Токтобекти сураган. Билеримди, теңтуш болгонумду угуп абдан сүйүнүп, атаң менен чогуу согушканын, анын эрдиктерин айтып отурду эле. Маани бербестик кылып, ал кишинин дайын дарегин алып калбаптырмын. Кийин таппай койбодумбу? Анын айтуусу боюнча атаң менен ал экөө согушта мерген катары снайпер болушуптур. Эч качан жаза атпаган ал фашисттердин далайын кырыптыр. Биз көбүрөөк жашынып азыраак атышчубуз. Токтобек болсо эч аянбай немистерди көбүрөөк атып, азыраак жашынчу. Снайперликте бир жерден 2 жолу ок чыгарсаң сөзсүз душмандын көзүнө илинесиң. Ошон үчүн ордубузду тез-тез алмаштырчубуз. Ал эми Токтобек коркпой атышчу. Сактанганды билчү эмес, бирок ошол тайманбастыгы анын түбүнө жеткен. Душман жашынган жерин билип калып, пулемет менен чайкаганда бекинген бадалдары чалгы менен чапкандай кыркылып, жер казылып кеткен. Ушундай атаң менен, дегеле жет атаңдын кыйын мергендерден болгону менен сыймыктансаң болот. Бир гана тукумуңар кем болуп калды да. Кантсе да кыраандар кем тукум болот эмеспи? Эми жанагы мага чоң атам айтып берген каргыш тууралуу айтсам мындай. Биздин тукум жалпы жонунан Сарбан уулу деп аталабыз. Жана айтканымдай, анын Жанызак, Өмүрзак, Теңирберди, Тайчабар, Кудайкул деген уулдары болот. Алардын ичинен Жанызак менен Тайчабар кыйын чыгышат. Баатыр атагына жетишет. Өзгөчө Тайчабар баатыр жекеме-жекеде алдырбаган туу жыгар баатыр болгону азыркыга чейин аңыз болуп айтылып келе жатат. Ал эми сенин 7-чи атаң Жанызак тың чыгып, чабыштарда эрдик көрсөткөнүнө кошумча көзгө атаар мергендиги да бар экен. Жаа менен асмандагы кушту башка атып түшүргөн ал жамбы атышта эч кимге байге бербептир. Ошого жараша мергенчилик ышкысы күчтүү болуптур. Үйгө отура албай жөө жалаңдай басып тоо ташты кыдырып кетчү экен. Мергенчиликке чыкканда эч качан ат минчү эместешет. Бул атка байланууну каалабаганы, аны калтырган жерге кайтыш керек болоору, ал эми ат минбесе аңчылыктын кызыгы менен эркин кете берери себеп болсо керек. Анын үстүнө Жанызак мерген кийик атса, анын этинин баарын көтөрүп жүрчү эмес экен. Ошол жерден союп, чүйгүн жеринен кесип, таш кордо кылып бышырып жеп, курсагын тойгузган соң ит куштардын да ырыскысы бар деп таштап кетчү экен. Же болбосо артынан ээрчиген шыралгачылар болсо берип салчу тура. Ал көбүнчө аю, илбирс, жолборс, кундуз сыяктуу өзүнүн улуу мергендигине татыктуу жана баалуу терилүү айбанаттарга аңчылык кылып, ал кезде саны көптүгүнө жараша маңыроо чалыш кийик аттууну тамак катары гана көрүп, көп баалабаса керек. Анын үстүнө бийдин баласы болуп, бардарчылыкта өскөн ал мергенчиликте табылган олжого көп кызыкпай, ички ышкысын басыш үчүн аңчылыкка чыкчу экен. Көпчүлүктү көп сүйө бербей, жалгыз жүргөндү жакшы көргөн анын аңчылыктын артынан түшкөнү жакындарына, өзгөчө атасына жакчу эмес экен. Анткени ал мергенчиликти томояктардын жан багуу аргасы катары карап, эл башкарат деген чыгаан уулунун тоо таш кесип, элге кошулбай жалгыздап жүргөнүн жаман көрчү дейт. Эр жеткенинде үй бүлөсүнө карап тентибей калабы деп, айылынан тандап туруп ай чырайлуу кыз алып берет. Бирок бир жума өтпөй үйдө отуруп көнбөгөн. Айылдын жай турмушунан зериккен ал жаасын алып, окчонтой толо жебесин артынып, мергенчиликке чыгып кетип, тоодон бир жума бою түшпөй коет. Бул жорук үчүн ата-энеси урушат. Жаш аялы ыйлап нааразы болот. Бирок эч качан жай отурганды билбеген мергенчилик ышкысы күчтүү ал кайрадан баягы адатын кармата берет. Ошентип күндөр өтүп, анын тентимиш мергенчилигине жаш колуктусу көнөт. Ата-энеси айыласыздан кол шилтейт.
Ал кез кыргыз кошуна жашаган Калмак, Ойрот, Жуңгар сыяктуу душмандары менен жер талашып, кырчылдашып турган кыйсыпыр заман болчу. Биздин эл бирде жеңилип артка чегинсе, бирде душманын сүрүп өз жерин гана бошотпостон алардын аймагында басып алчу. Ушундай жортуулдардын биринде кыргыз колу дагы бир келишкис душманы болгон ойротторду жеңип, жеринен ары карай сүрөт. Бул согушта Ойрот ханынын ордосу чабылып, үй бүлөсү колго түшүрүлүп, өзү эптеп качып кутулат. Туткундалган хан ордонун уулдары өлтүрүлөт. Кыздары менен аялдарын уруу башчылары бирден бөлүп кетишет. Сарван бийдин үлүшүнө да Ойрот ханынын жакындарынын бир нече кыз келини тиет. Би эки аялы болсо тоо таш аралабай айылды байырлар деген ойдо уулу Жанызакка олжолонгондордун арасынан тандап туруп бир кызга неке кыйдырат. Бирок иш ал ойлогон нукка бурулбай, теңирден тескери кетет. Жаңы аялынан бир жумага жетпей кызыгы тараган. Анын үстүнө 3-4 ай жортуулда жүрүп, аңчылыгын сагынган. Ал кадимкисинче тоо ташты кыдырып, мергенчилеп жөнөйт. Башка элден туткун катары келип, өзүнө күн катары жасалган мамиледен чүнчүп, айылга күн албай жүргөн Ойрот келин кызмат кылгандан качып, аялдын иши болбосо да аңчылыкка жөнөгөн күйөөсүн ээрчип алат. Бул жорогун эч ким жактырбаганы менен ээрчип канча баралар дейсиң, күйөөсүнүн артынан жетпей калганында кайра артына келер деп жөн коюшат. Жанызакта кал десе болбой, ээрчиген эменин мергенчиликтин кыйынчылыктарына чыдарына ишенбей жайына коет. Бирок өзөгүндө уюп жаткан өжөрлүгү болсо керек. Ойрот келин Жанызак аң уулап тоого чыкса тоого, аскага чыкса кошо тырмышып, айтор кандай кыйынчылык болбосун артынан калбайт. Ал тургай казан, табак, уттук, таш сыяктуу оокаттарын ала жүрүп, мергенге жеңилдик келтирет. Башында анын өзүнө кошулуп алганын эркектин ишине кийлигишүү катары караган, обу жок жорук санаган Жанызакка минтип жанында караан катары жүрүп, ишине жеңилдик келтирип жатканы жага баштап, кийин жакындарынын каршы болгонуна карабай, бул аялын аңчылыкка атайыла эле ээрчитип алчу болот. Буга бүт жакындары өзгөчө Жанызактын биринчи аялы катуу каршы чыкканы менен эч качан өзүнүкүн бербеген мерген менен Ойрот келин аларды угуп да коюшпайт. Элден тыш жүргөн сайын ынагына тарткан бул экөөнүн ан сайын тоого кетип жоголгону көбөйө баштайт. Башта эки аялына бирдей мамиле кылганга аракет кылган Жанызак эми Ойрот аялына ыктап, байбиче катары саналган биринчи аялын көп карабай салынды катын кыла жаздайт. Ушул учурда эл ичинде Ойрот келин Жанызактын баш үйүртмө кылып алыптыр. Бул жөн катын эмес экен, кандайдыр бир кара дубаларды билген мастан экен деген сөздөр жүрөт. Мунун чындык же ушагын ким билсин? Бирок Жанызак мергендин мурдагыдан да элден качып, тоодо жүргөнү көбөйөт. Ал тургай мурда эч бир жерге токтобогон ал тоодогу үңкүрлөрдүн бирин үй кылып кадимкидей жашай баштайт. Анын үстүнө Ойрот келин бир гана кыз төрөп, ошол бойдон согунчогу канабаган байбичеге караганда удаа эки кыз анан бир уул төрөп, Жанызактын учун узартып, ого бетер үй бүлөлүк чынжыры менен бекем чырмап алат. Ошентип жылдар билинбей өтө берет. Боюнда бар кезинде ал тургай мына көз жарам деп турганында да элге аралашууну ойлобогон Ойрот келин үңкүрдү үйгө айлантып, балдарына аш, катык кылыш үчүн эчки багып, уй саап, кайберендин терисинен кийим кийип, эчкинин тыбытынан тор токуп, айтор тоодогу жашоосун сүрө берет. Ага айланчыктаган Жанызак да элге эң эле сейрек каттап, көбүнчө көңүлү сүйгөн аңчылыгы менен алектенип күн кечирет. Аңгыча удаа төрөлгөн эки кызы бой көтөрүп, чулдурап тили чыгып, көзгө көрүнө баштайт. Эмчектеги уулу талпынып жүрөгү элжиретип, мергенди ого бетер сүйүнтөт. Бирок Жанызак бара-бара балдары жакшы тарбия албай жатканын, чоочун кара киши көрсө жапайын эмече качаарын, анан өзү жокто аялы алар менен ойротчо сүйлөшкөндүктөн кыздарынын тили ойротчо чыга баштаганын байкап, элге аралашпаса болбой турганын түшүнөт. Бул оюн аялына айтса караманча каршы чыгат. Бир мүнөз Жанызак өзүнүкүн бербей,
Кыздары менен кыргызча гана сүйлөшүүсүн андан талап кылат. Мындай кылбай турган болсо, айылга көчүрүп барып таштаарын айтат. Кыргызча жакшы билбеген аялы буга унчукпай макул болгону менен баягысынан жазбайт. Бул пикир келишпестик бара-бара экөөнүн ынтымагын ыдыратып, акырында үй бүлөсүн элге аралаштырбаса болбой турганын түшүнгөн Жанызак көчүп түшмөй болот. Анын үстүнө кыш да жакындап, анын ызгаары күч болору билине баштайт. Кеч күздүн көп күндөрүнүн биринде ал саап ичип жаткан уюна аз-маз оокатын артып, төшөнчүлөрүн үстүнө салып, эки кызын анын үстүнө кондура отургузуп, уулун көтөрүп, уйду жетелегиче эки эчкисин алдына салып айдап, эртелеп жолго чыгат. Куйругуна музоосу байланган уйду айдап, ойрот аялы артынан элкийт. Анын болжолу боюнча тынбай жүрүп отурушса, каш карайган учурда түздүктөгү айылга жете барышмак. Бирок зоокалы тоодон түш ой ашып, түздүккө түшкөнү калгандарында аба ырайы бузулуп, кар аралаш бороон сого баштайт. Айлана алай дүлөй түшүп, эч нерсе көрүнбөй көздү будамайлап катуу кайыктырат. Жанызак бооруна кысып келе жаткан уулун аялына кармата салып, уйдун үстүндө чыйылдай ыйлап, учуп кетчүдөй болгон эки кызын кабаттай кучактап, аялынан башкасынын баарын таштап, аны дегдеңдете жетелеп жолулайт. Айдай талаа аркылуу ар карай соккон шамал калпактай болгон карларды ала келип бетке уруп, аптыккан Жанызак жанагы бараткан багытынан чыгып адашып калбаш үчүн алай дүлөй түшүп жаткан айланага карабастан чоң-чоң адымдап жөнөйт. Бирок баскан сайын жол оорлошо берет. Суулуу кар бир заматта калыңдап, баскан бут бата түшүп, кайра кыйынчылык менен тартылып, жол арбыбайт. Бороон болсо ого бетер күчөй согуп, бараткан багыт кайда алып бараары билинбейт. Аз жүрүштүбү, көп жүрүштүбү, Айтор абдан кайыгып, чарчап, бут шилтерге дарманы жок калышкандарында кандайдыр тоонун борчуктуу тумшугуна такалышат. Бороон көз ачырбай уруп жатса да, Жанызак көзүнө жылуу учурай түшкөн жерди айланта карап алып, бул чоң кыя деген тоонун этеги экенин тааный калып, жолдон адашпагандарын түшүнүп, айылга аз калгандарын аялына кыйкыра айтып демдендирип, эки кызын кучактай көтөргөн бойдон жолулайт. Бирок таптакыр шайы кетип калган аялы аяк шилтөөгө дарманы келбей солуп тура берет. Баласын андан ала калып, үчүнчү кылып көтөрүп, эптеп арттан келүүсүн суранса да болбой кайгып калган ал демиккени улам катуулап ордунан жыла албайт. Минтип тура беришсе, бүт баарысы тоңуп калышаарын түшүнгөн Жанызак дароо эле эки кызын жерге түшүрүп, энесине жабыштыра салып, өзү уулун көтөргөн бойдон төмөндү карай чуркап жөнөйт. Анын болжолу боюнча айылга абдан жакын калышкан эле. Бир жүткүнүшсө эле жетип барышмак. Бирок аялы баса албай калгандан кийин бул куткарылуу оорлошо түшөт. Андыктан эртерээк башка чара ойлоп таппаса арты жаман болмок. Ошол учурда анын башына айылга эртерээк жетип, ат менен кайра келе калыш керек деген азгырык ой келип, эки кызын апасына жабыштыра салып, уулун көтөрүп, айылды карай чуркап жөнөйт. Эгер кыздарын калтыра турбаса, айылга жетиши кыйындамак. Андыктан кичинекей жана жеңил деп уулун гана алат. Бирок анын бул ниетин аялы башкача, болгондо да жаман жакка жоруйт. Ал Жанызак өз жанын ала качып кетти. Мени ойрот деп чанды. Кыздарымды кыз деп бала катары көрбөй, бир гана баласын куткарып калууну чечти деп ойлоп, аяк шилтерге дарманы келбей, бүткөн бою муз боло тоңуп, кайыккандан өзүн жоготуп баратса да, өз тилинде кандайдыр дубаларды окуп, күйөөсүн минтип каргап жиберген имиш. Жанызак, жалгыз жаныңды ала качып кеттиң. Ылайым жарбай кал. Өзүмдү ойрот деп чандың, ойронуң чыксын. Чүрпөлөрүмдү кыз деп чандың, ылайым кызартып кыз сүйбөй кал. Уучуң узарбай, жалгыз уулуңду кучактап, ушинтип өмүр бою тоо таш аралап, томаяктык өмүр сүр. Каргышым бүт урпактарыңа чейин жетсин, деген каргышты биротоло тоңуп түбөлүккө уктап кеткиче айтып, ойротчо дубасын миң кайталап окуган имиш.
Жанында эч ким болбогондон кийин мунун калп же чын экенин бир эле Кудай билбесе, башка эч ким билбейт. Бул эми элдин болжолу болгону менен убакыт өткөн сайын чындыкка окшошо берет. Жок, эл ошол чындыкка таянып бул болжолду айтып келе жатат. Ошондо уулун бооруна каткан бойдон айылга кармалтап чуркап жетип, баланы биринчи үйгө таштап, айылды аралай жүгүрүп ат издеп, атчан жигиттин коштоосунда чоң кыяга жеткен Жанызак жанагынтип өзүн каргап жатып көз жумган аялы менен кыздарынын карга көмүлгөн сөөгүн табат. Бир заматта чырактай аялы менен алмончоктой кыздарынан айрылган Жанызактын азабы ушуну менен эле бүтпөйт. Ошол бороондон бооруна катып эптеп аман алып чыккан уулу баары бир эле өзөгүнө суук өтүп кеткендиктен чарчап калат. Өзү эти от менен жалын болсо да катуу үшүгөн немедей калтырак басып бир жума бою ооруп жатып араң оңолот. Бул да эч нерсе эмес экен. Жарым жылга жетпей улуу аялынан төрөлгөн тестиер кызы түшүнүксүз ооруга чалдыгып каза болуп калат. Элден безгендигинен улам ушундай кырсыкка кабылганын Жанызак өзү түшүнөт. Бирок муну жакындары кайбиринин каргышы катары жорuyт. Жакындары каршы чыкса да болбой, мергенчилигин таштабаган Жанызак ошондон кийин балалуу боло албай көп жыл жүрөт. Ал убакта ата-бабаларыбыз эр азаматтан тукум алууга катуу маани беришкен. Мындан улам алар Жанызакка төшөк жаңыртып дагы бир аял алып беришет. Бирок андан да балалуу болбой жүрүп, эки жолу кыздуу болгону менен алар наристесинде эле чарчап калышат. Кийин гана бир уулду болуп, араң дегенде тукумун улайт. Ал дагы атасы сымал мергенчи чыгып, бир гана уулду болгонунда кыздары чарчап кала бергенинде чоң аталары мында кандайдыр бир сыр бар экенинен шекшип, бүбү бакшыларга көзгө ачтырып, көз ачыктар менен молдолордон сураштырса, Жанызакка каргыш айтылып, тетири дуба окулганын айтышканы менен эч кимисинин аны жандырууга кудурети жетпейт. Ушундан улам силердин тукум жалгыз чокон болуп келе жатат. Сенин жалгыз гана уулду болуп, кыздарың чарчап калганына караганда терс дуба күчүндө окшойт, деп санжырачы аксакал сөзүн аяктаган. Ата-бабалардын көкөйүндөгү ушул көйгөй кан аркылуу агып келгенсип, азыр Байөмүр атанын көңүлүн чыдатпай катуу өйүп атат. Бүт өмүрлүк каалоосу болуп калган, ал тургай жет атасынан берки бул тилекти орундатпаса, урпактар үчүн улап кетпесе, о дүйнөгө барганда эмне деп жооп берет? Качанкы бир жаңылыш айтылган каргыштын айынан көп неберелүү боло албаса да, өз тукумуна буйрулган бир уулдун жытын жытташы керек эле. Анын бетин ары кылсын. Бирок жалгыз деген жалгыз, кокус улан бирдеме болсо, Жанызак бабадан эптеп уланып келе жаткан тукум үзүлүп кетиши мүмкүн. Анда ким бабалар канын алып жүрөт? Ким аталарды эскерип, бейитине барып тооп кылат? Урпактары турганда ата-бабалардын өңү, мүнөз кыялдары, кылган эткендери кайталанат. Жок эле дегенде баягынын тукуму дедиртип эскерээр кишиси болот бул жалганда. Ушуну уулу улан билип атабы? Билсе да ага маани бербей кеткен аялын издеп, чымын куюн боло шаарга каттап, өз өмүрүн эле эмес, бүткүл тукумдун уланышын тобокелге салууда. Күнүгө ондогон кырсыктар болуп жаткан кан жолдо жүрөт. Кудай сактаса экен аны. Ушуну ойлогон абышка кемпир жаркынай кеткенден бери уланга ыңгайы келе калганда үйлөнүп балалуу болушу керек экенин айтып, талап кыла башташты. Ата-энесинин бала дегенде ак эткенден так этишерин билип турса да, өзүлөрүнө айтылбай турган бир сыры бардан бетер унчукпай кутулуп кетүүдө. Бул деге качанкыга чейин созулат? Анын үстүнө ушундай санаага кабылып, жаны жай таппай жүргөн Байөмүр атанын кийинчерээк ден соолугу да жакшы болбой жүрбөйбү? Башы лукулдап ооруп, көңүлү караңгылашып, көбүрөөк басса демиге түшөт. Карылыкпы дейин десе, өзү курактуулар деле мындай дарттан сырт жүргөн сүйт. Башында анча маани бербеген ага
Кийин убакыт өтө бул оорусу күчөгөндөн күчөп бараткансыйт. Кемпири ырыскан абышкасын табы мурдагыдай эмес экенин, шайы кете баштаганын көптөн бери эле байкап жүргөн. Эми доктурга көрүнүүсүн талап кылып, муну уланга да айтып, коркуп кеткен ал атасын түз эле шаардын чоң доктуруна көргөзмөй болду. Ошентип улан мурда эл ташып, акча табууну шылтоолоп шаарга каттап, андан пайдаланып ара чолодо Жаркынайды издеп жүргөн болсо, бул жолкусунда таптакыр башка жумуш менен атасын дарыгерлерге көрсөтүү үчүн келди. Майды жапсын деп 2 жүргүнчү салып алган ал кечке жуук шаарга жетип, кымбаттыгына карабай бир кезде Жаркына экөө токтоп өтчү өзүнө жакшы тааныш мейманканага жайгашты. Өзүн ата-энеси менен кошо жакшынакай кабыл алып, канча күн болсо деле кабагым кашым дебей сыйын көрсөтө алчу достору деле бар болчу. Бирок үй жайы өздөрүнө чак, аларга ыңгайсыздык жараткысы келбеди. Ар кандай кишилер жатып кетчү мейманканага жайгашып жатып, жакын тууганы жок экенине ата-эне менен бала өз ичтеринен өкүнүп алышты. Туугандын топурак алтын дегендей, ал алысыраак болсо да доско караганда жүрөккө жакын болот экен. Дос айрылат, тууган кайрылат дегендей, каның бир болгондон кийин сен үчүн кандай болбосун түтөт тура жакының. Ал эми 7 атасынан бери жалгыздап туулуп келе жаткан жанызактын тукуму болгон Байөмүрдө бир тууган турмак, жакын тууган да жок. Ырыскан эненин бир туугандарынын эч кимиси бул шаар жеринде турбайт. Алардын балдарыныкына баргысы келишпеди. Айтор түз кирип барып, өз киши катары камтама болбой жүрө туруучу үйлөрү болбогондон кийин кымбат жана кандайдыр ыңгайсыз болсо да мейманканага жайгашышты. Ошонун эртеси эле мамлекеттик бейтапканага барышса, жолдомо сураган алар кабыл алгысы келбей, ары бери түрткүнчүк кылышаарын, дарыгерлерине аргасыздан акча беришерин билген улан атасын акы төлөп көрүүчү менчик бейтапканага алып барды. Алган акчасына жараша илберинки тейлеп, изилдөөлөрүн заманбап медициналык аппараттардын жардамы менен жүргүзгөн бул бейтапкана Байөмүр атанын ден соолугун кылдат текшерип, аныктамаларын 3 күндүн ичинде чыгарып, дарттын аныктап, ага жараша дарысын дайындап, медициналык кеңештерин, дарыгерлик сунуштарын айтышты. Көрсө Байөмүр атанын кан басымы жогорулап, гипертония деген дартка чалдыгыптыр. Андыктан ден соолугуна кылдат мамиле кылып, дарыгерлердин айтканын аткарбаса, бул оорунун салакасы жаман болот экен. Алар ар бир жеп ичкен тамагына, жүргөн турганына көзөмөл жүргүзүп, күчтүү жана майлуу тамактарды жебей, жашылча жемиштер менен дос болуп, ачууланбашы, капаланбашы керек экенин айтышты. Нарындын абасы оор болгондуктан кан басымы жогоруларга ал жерде жашаш кыйын экенин, мындай оорулуулар чүйдү турак кылгандары оң экенин түшүндүрүшүп, 3 маал ичүүчү толтура дарыларды жазып беришти. Муну укканда Байөмүр атага заман акыр болуп кеткендей сезилди. Баарынан да туулуп өсүп, өмүр бою жашаган жеринин абасы жакпай калган эмнеси? Балалыгынан бери жеп ичип көнгөн тамагы жакпай калганы не шумдук? Ушул жашоодо да сана аркабай, капаланбай жашоого болобу? Айтор дарыгерлер дартына даба таппай эле кайра көбөйткөнсүдү. Жашоосун оорлотконсуду. Алардын талабын эч качан орундатмак эмес. Жеп ичкенин алардын айтканы менен шайкеш келтирип, жазып берген дарыларын калтырбай ичип, күнүмдүк жашоосун өзгөрткөн күндө да туулган жерин таштап, бейиш болуп кетсе да, өлүп баратса да чүйгө келе алмак эмес. Андай сунушту эч качан кабыл албастарын түшүнүп, ата-энесине уланда унчуга алган жок. Ошентип, бир жумага жетпей артка кайтышты. Бул шаарга баргандарынын пайдасы Байөмүр атанын дарты аныкталганы, аны менен күрөшүүдө эмнени ичип, эмнени коюшу керек экени, оорусу кыйнап келгенинде жеңилдетүүчү дарыларды чектетип алганы, жөн эле сана аркап болбогон ишке капаланбоого аракет кыла баштаганы болду. Ырыскан апа менен улан да ага этиет мамиле кылып, айтканын айткандай аткарганга,
талашып тартышпоого аракет кыла башташты. Бирок адамдын ой санасын эч ким тыя албайт эмеспи? Жашы 70-теги Байөмүр атанын бир караганда жашоосу жайындадай. Оокат мүлкү жетиштүү үйү үстүндө, ашы астында дегендей, баары жакшыдай сезилгени менен анын небере жытын жыттоо, ата бабалардын тукумун улоо деген эң бир чоң эңсөөсү бар. Бул каалоосу, анын кыял санаасы да, капалануусу да бирден бир көйгөйү жана жалгыз умтулганы болчу. Ушуну ойлогондо эле башы лукулдап ооруп, өңү кара көк тартып, демигип чыкчу болду. Мурда мындай кыйналганында унчукпай отуруп, оорусу басаңдагыча күтүп, азабына түтсө эми дарты олуттуу экенин билгенден кийин бул көңүлүн өйгөн санаасын ачык эле айтып, уланга талапты катуу эле койчу болду. Өзүң билдиң, абалым жакшы эмес экенин. Ошон үчүн эртерээк үйлөнүп, неберелүү кыл. Тукумум улаганын көрбөй кетсем арманда калам. Андайда улан, ата, жаман ойлоп жөн эле капалана бербеңизчи. Убагы келип калды, үйлөнөм. Неберелүү да кылам. Кыскасы баары жайында болот. Мен деле жөн жүргөн жокмун. Апам экөөңүздөргө ылайыктуу келин издеп жатам. Капа боло бербей, өз ден соолугуңузга карап, кичине күтө туруңуз, деп калп айтып болсо да карыларды жайгарганга аракет кылганы менен көңүлүндө Жаркынайдан башка жан жок болгондуктан аргасы кете баштады. Жаркынай кеткенден бери эле ылайыктуу келин издей баштаган ырыс эне айылдагы кыздарды сураштырып, өзүнө жакса уулунан таанышуусун, сүйлөшүүсүн суранып, жактырса ата-энеси менен кудалашаарын айтып талап койчу болду. Акыры үйлөнүп тынбаса болбой калганын, ушинтип карылардын каалоосун орундатса аларга жеңил болорун, өзгөчө оорудан сана аркаган сайын жабыркаган атасына жакшы болорун түшүндү. Дале болсо Жаркынайды издегенин койбогон ал тапкан күндө да эми экөөнүн жашоосу болбой калганын, сүйүктүү келинчеги менен кайрадан баш кошуусуна бир гана арга бар эле. Ал андан бала көрүүсү болчу. Ошондо гана ата-энеси анын кайтып келүүсүнө каршы чыкпай кайра кубанышып, кучак жая тосуп чыгышмак. Бул иш бирок кыял гана болчу. Жаркынайды таппай жатса, ал кайдан ишке ашмак эле? Аны тапкан күндө да төрөбөсө үйүнө кайра алып бара албайт да. Мурда Жаркынайды тапсам шаардан батир жалдап жайгаштырып коет элем да, келген сайын бирге болуп, жубайлык жашообузду уланта беребиз деп пландачу. Эми ата-энеси үйлөнүүсүн талап кылып, атасынын оорусу олуттуу экени билингенден кийин бул кыялы да ишке ашпачудай болуп барат. Үйлөнүп алганын билсе, Жаркынай кечиреби? Жагдайды түшүндүрсө, түшүнүктүү неме кечиргени менен өзү менен шаардан жолугушуп турууга макул болобу? Ушундай суроолор менен баш катырып, санаалар менен сабыркаган улан кийинки шаарга келгенинде алиги атасынын ден соолугун текшерткен менчик бейтапканага кайра барды. Максаты эми өзүнүн ден соолугун, тактап айтканда тукумсуздугунан айыккан айыкпаганын текшертүү болчу. Мындан 4 жыл мурда Жаркынай экөө текшерилгендеринде өзүнүн тукумсуздугу аныкталып, дарыгерлер эгер тамеки, арак сыяктуу зыяндуу адаттарынан таштап, нукура таза азыктар менен тамактанса, көйгөй чечилерин айтышып, буга ишенген жубайлар алардын талаптарын аткарып, улан тамеки менен аракты таштап, беймарал жашап жүрө беришпеди беле? Ошол камаарабай жүрө берүү эми тагдырга сокку уруп, жакшынакай жашоону бузду. Ошондогу текшерүүлөрдүн туура болгонуна күмөнсүп, өзүнүн дале тукумсуздук оорусу айга электигинен шектенип, дагы бир жолу текшерилүүгө чыгынды. Текшерилүүнүн жыйынтыгы урук тапшырылгандын эртеси күнү чыгып, дале тукумсуз экенин билдирип, эсин эңиретип турду уландын. Эң бир жаман кабарды уккансып, башы шылкыйып, өң алеттен кете түшкөн аны дарыгер карыдан алып, бул эч нерсе эмес экенин, мында жатып бир жумача жакшылап дарыланса, уруктугу калыбына келерин, өзү сыяктуу бейтаптардын далайын айыктырганын айтып, кандай кайгыртса, ошондой эле кайра кубантпаспы?
Ошол эле күнү автобекетке барып, жердеш таксисттерден ата-энесине машинеси бузулганын, оңдотуп алып бараарын айттырды да ооруканага келип дарылана баштады. Зымырап өткөн убакыттын алып учкан күндөрү бат эле кышты жазга алмаштырып, Жаркына экөөнүн бөлүнгөндөрүнө 4 айдын жүзү болсо да, аны тынбай издегени менен тапмак тургай бир кабарын уга албады. Анын курбусунун үйүнө дайынын сурап бара берип тажатты. Көлдөгү тайекесиникине эле 2 жолу издеп барып, айласы кеткенде аларга чындыкты айтып, кечирим сурап, издеп тапканга жардам берүүлөрүн өтүндү. Айтор ушул убакыттын ичинде анын баркын чындап билди, сүйөрүн түшүндү, сагынычы ашып-ташып, бук кылып баратты. Ошентип дарыланып жатканына 3-4 күндөй болуп калган. Бул күнү өзү менен чогуу дарыланып жаткан жигит менен сырттагы отургучта жагымдуу тийген жазгы күндүн алдында эки жака көз чаптыргыча кобурашып отурушкан. Аңгыча сымбаттуу кийинген, мүчө бою келишимдүү келин шиш такасын тыкылдата басып алдыдан өттү эле, жаш жигиттер аргасыздан көңүл бөлүп, аны узата карап калышты. Келин узай берип, артына кылчак карап алып, ооруканага кирип кетти да, бир аздан кийин кайра чыгып, алдыдан жанагындай эле басып өткөндө, улан анын жүзүнө тигиле карай берди эле, көзүнө кандайдыр бир жылуу учурады. Ал да нары карай узай берип, жанагыдай эле артына кылчактай карап алып, токтой калды да артка бурула берип, "Кечиресиз, сиз улан эмессизби?" деп сурады. "Ооба, уланмын. А сиз Жайнагүлсүз да", деп бул келинди эми араң тааныган улан ордунан тура калып, аны көздөй басты. "Кандай Жайнаш, ден соолуктар, иштер жакшыбы? Жакшы жүрөсүңбү?" "Жакшы, өзүң кандайсың?" деп ал жай сурашкыча чогуу басышып, Жайнагүл шаардагы ооруканалардын биринде дарыгер болуп иштеп жатканын, турмушка чыгып бир балалуу болгонун айткыча, улан айылда экенин, мында дарыланып жатканынан кеп салды. Бара түшүп сөздөрү түгөнгөндө улан артына кайтмакчы болду эле, Жайнагүл эмнегедир коштошууга шашпаган түр көргөзүп, анан кандайдыр ойлуу тарта түшүп үн катты. "Улан, эмнеге Зарима тууралуу сурабайсың?" "Сураганда эмне? Ал экөөбүз эки башка жол менен кеткен кишибиз да. Ошентсе деле бир кезде сүйгөн адамыңдын тагдыры кызык болушу керек эле го. Өткөндү козгоп өкүнгөндө эмне чыгат? Мен Зариманын бактылуу болгонуна ишенем. Окуусун бүтүп, өзү каалаган дарыгерлик кесибине ээ болуп, карьера жасап жатса керек. Ооба, бирок үй бүлөлүк бакыт деген да керек экен. Адам бир эле иш менен бактылуу боло албайт тура." "Жайнаш, мунун баарын мага эмнеге айтып жатасың? Зарима экөөбүздүн жолдорубуз эки башка кеткенден кийин өткөнүбүздү козгоп эмне кыласың? Көп болсо ал күйөөгө тие албай жүргөндүр. Анда өң десе өң, билим десе билим бар. Заримадай сулуулар жерде калбайт. Кеп ошондо болуп жатпайбы? Түшүнөм, сен аны кечире албайсың. Бирок өзүң да ал үчүн күрөшпөй койбодуңбу? Ошондо эле ала качып баса берсең болмок да." "Жайнагүл, муну менен эмнени айткың келип жатат? Ал кезде Зарима ала качтырчу кыздардан беле. Кантсе да ал сени сүйчү да. Сенин бир заматта өзүнөн кол үзүп, чала тааныш бирөөнү алып баса берериңди күткөн эмес. Кийин аябай өкүнүп, жаман болуп жүрдү. Ушуну эле айтайын дедиң беле, Жайнаш? Болуптур. Зарима жаман болуп жүргөн болсо айтып кой, мен аны ошондо эле кечиргем. Ал эмес ошондой кылганына ыраазы да болгом. Антпегенде жакшы адамга жолуга алмак эмесмин. Жакшы аялга жолуктум дебейсиңби? Кубанычтамын, бактылуу болгула", деген Жайнагүлдүн сөзү чын жүрөктөн чыккан сыганы менен аягы өкүнүчтүү уланды. Зариманыкы андай болбой калды. Байкуш кийинки кезде абдан жаман болуп жүрөт. Кыскасы, анын турмуштан жолу болгон жок. Сен сыяктуу бактылуу боло албады. Аны табаласаң деле болот. "Эмнеге табаламак элем? Ал жаш, жакшы жашоосу алдыда. Менин деле жашоом сен ойлогондой эмес. Ажырашып кеткенбиз күзүндө." "Эмне? Ажырашып кеттиңерби? Деги эмне болуп?" "Ал төрөй алган жок. Каап, жаман болгон экенсиңер. Бирөөгө зар, бирөөгө кор бала деген ошол тура." "Ооба, кой Жайнаш, мен барайын. Заримага салам айтып кой. Менин ага эч кандай деле жаман оюм жок." "Болуптур", деп кол берип
узай берген Жайнагүл бир аз узап барып кайра кылчая берип үн катты. Улан токтосоң? Эмне болду Жайнаш? Зариманын абалы сен ойлогондон да кыйын. Ал эмне кылар айласын таппай калды. Эмне болуп? Эгер ага кек сактабаган болсоң, тагдырына кайдыгер деле болбойт болушуң керек. Зариманын эң жакын курбусу катары мен ушунча болгондон кийин сага анын азыркы абалы жөнүндө айтпай кое албайм. Балким жардамың тийип калар. Жайнаш, аны менен мамилебиз болбой калгандан кийин ушунун кереги жок болчу. Ал менин жардамымды деле алгысы келбейт болушу керек. Анысын билбейм, бирок айттым го абалы абдан оор деп. Мейли, айтсаң айтчы, уксаң анда, бир жерге отуралчы, деп сөз узак болорун ишараттаган Жайнагүл качан алар анча алыс эмес жердеги бош орундукка отурушкан соң сөзүн баштады. Зарема каяктагы бир зөөкүргө кайдан жолукканын билбейм. Болбосо аныкы баары жакшы болчу. Окууну артыкчылык менен бүтүп, мен деген ооруканага орношуп, 2 жыл өткөндөн кийин бөлүм башчылыкка да көтөрүлгөн эле. Анан эле ошол ооруканага мушташта колуна бычак жеп, башы жарылып түшкөн бир жигит менен сүйлөшө баштады. Өзү айткандай, ошондо эле анын жөн жүрбөгөн, каралар менен кандайдыр бир байланышы бар неме экенинен шектенбептир. Мурдагы спортсмендер абалын сурап келип жатканын көрүп туруп да жаман ойлобоптур. Анын үстүнө Касен деген ал шумпай Зариманы абдан жактырып калып, бура бастырбай туруп алыптыр. Кымбат белектерди берип, жакшы сөздөрдү айтып башын айландырыптыр. Мындай мамилени эзели көрбөгөн, жашы да өтүп кара далы болуп бараткан Зарема байкуш кантсин өз бактысына жолуккансып, аны менен кыз жигит катары жүрө баштаптыр. Мага деле ошондо бул тууралуу айтып, кубандырып, куттуктоомду уккан эле. Ошентип экөө ысык мамиле өтүшүп, ал тургай үйлөнмөй болушат. Бирок Касен баш кошууну создуктуруп, жылуу сөздөрү менен кооз убадаларына тойгузуп жүрө берет. Мындай арамдыктан шектенбеген Зарема ал белек кылган батирге көчүп кирип жашай баштаган эле. Анан бир күн эле ал мага ыйлап келип, болгонун болгондой айтып берди. Көрсө тиги шумпай аны зордуктаганы аз келгенсип, бир жума бою батирине камап жатыптыр. Аргасы кеткен Зарема аны менен эрди катын катары жашай баштап, ата-энесинин алдына баруусун, эл катары үйлөнүүсүн талап кылат. Бирок Касен баягы эле кооз убадаларын айтып, тоготпогондой мамиле жасап, батир сатып бергенин колко кылып, коркута сүйлөп, ал тургай ичип келип, кол көтөргөнгө чейин барат. Бул да эч нерсе эмес экен. Бир айга жетпей көп чындыктар ачыкка чыгат. Көрсө Касендин аялы, ал тургай 2 кызы бар экен. Аялы дагы Касен менен Зареманын мамилесин билип, ал тургай буга өзү жол бериптир. Эмнеге дебейсиңби? Көрсө Касендин аялы 2 кыз төрөгөндөн кийин эле төрөй албай калат. Ата-энеси болсо тукум улай турган эркек неберелүү болгусу келип, ал тургай муну уул келининен талап кылганга чейин барышат. Келини төрөй албай калганы билингенде, аны кетирип уулуна башка аял алып бергилери келет. Касен 2 кызын жакшынакай жашап жаткан аялын кыя албай, же ата-энесине каршы чыга албай чайналат. Аңгыча каралардын өз ара кагылышуусунда Касен колуна бычак жеп, башы жарылып ооруканага түшүп калат. Ушундан соң уулунун каралар менен байланышып, опуртал жолго түшкөнүн билген Касендин ата-энеси ал бирдеме болсо тукумубуз уланбай калабы деп ого өтөр коркуп кетип, андан төрөй албаган немени кетирип, башка аял алуусун ачык эле талап кылып киришет. Ошондо айласы кетип калган Касендин аялы күйөөсүнө 2 аял алууга уруксаат берет. Ооруканада жатканында Зариманы жактырып калган Касен ага жетүүгө минтип жакшы шарт түзүлгөндө жөн турмак эмес да, жанагыдай эле жолго салып максатына жетет. Батир алып берип, үйлөнбөсө да эрди катын катары жашай баштагандарында гана Касен уялбастан бүткүл сырын ачыкка чыгарып, эгер 2 аялдыкка макул болсо бүткүл байлыгынын жарымын берип, карьералык жактан өсүшүнө шарт түзөөрүн айтат. Бирок билесиң да Зареманы, намысы менен дымагы күчтүү, ал эч качан мындай алдамчылыкка чыдай албайт. Бирөөнүн токолу болгусу келбейт. Ошол замат Касен алып берген батирдин ачкычын ыргытып, баарына кол шилтеп басып кетет.
Бирок Касен да жеңилгенди жаман көргөн эме да. Анын үстүнө Зареманы жакшы көрүп калган ал ар кандай жолдорго салып артынан калбай атат. Иштеген жерине күнүгө барып алдап да, коркутуп да, аны өзүнүкү кылганга далбастоодо. Артынан бирөөлөргө аңдытып койсо керек. Кайсы тууганыныкына жашынса да оңой эле таап алып жатат, деп Жайнагүл аңгемесин токтотуп, эмне дээр экен дегенсип Уланга карады. Зарема Касен менен сүйлөшпөй койсо эле артынан ээрчип жүрүп, акыры тажаганда кала берет да. Касен канчалык кыйын болсо да Зареманы зордоп аял кыла албайт. Зордуктады деп милицияга арыз жазып койсо, Касен коркуп калат болуш керек, деди Улан ойлоно түшүп. Касенин корко турган түрү жок, эч кимди тоготпойт. Ал мурдагы премьер-министр Мамбеталиевдин жалгыз уулу. Билесиң да, ал азыр деле бийликтегилер менен абдан жакшы мамиледе. Байлыгын болсо кайда батырарды билбей жүрөт имиш. Анын үстүнө, деп Жайнагүл сөзүн улантып келип, айтсамбы, айтпасамбы дегендей токтоло калды. Анын үстүнө эмне? Деп сурады Улан Жайнагүлдүн маанилүү сырды билерин, аны ачканга батына албай турганын байкап. Анын үстүнө Зареманын боюна болуп калыптыр. Болбосо сен айткандай Касен менен сүйлөшпөй койсо эле ал аргасыз кала бермек. Яде, ушунусу абдан жаман экен. Ошентсе деле баладан оңой эле кутулса болот да. Аны Зарема врач катары жакшы билсе керек. Алдырсын дейсиңби? Сен билесиң да, эгер биринчисин алдырса, экинчи төрөй албай каларын. Врач катары башка да жолдорун билсе керек дейм да. Алардын баары эле ден соолук үчүн опурталдуу да. Бирок убакыт шаштырып жатат. Дагы күндөр өтсө ичи билине баштайт. Ошондо Зареманын Касендин шартына көнбөскө аргасы калбайт. Же эмне? Бирдеменин ичинен чыгат. Мен билем, Зарема аябай көк. Касендин да аябай көңүлү калды. Баланы бирдеме кылат же өзүн. Менимче Касенге төрөп берип, анан кол үзгөнү оң окшойт. Ошентсе баланы да сактап калат. Касенге да жакшылык кылат. Өз ден соолугуна да зыян келтирбейт. Материалдык абалын да оңдоп алат. Ушуну мен деле айттым. Бирок ал таптакыр эле көгөрүп болбой жатат. Мындан көрө өлгөнүм жакшы дейт. Тигил көңүлүн аябай калтырган окшойт анда. Ал билеби, Зареманын боюнда бар экен. Билбейт. Билсе Заремага ого бетер жабышат болуш керек. Кыскасы, Зареманын азыркы абалы ушундай. Айласы кетип турат. Сага мунун баарын эмнеге айтып жатканымды өзүм да билбейм. Бирок ал кантсе да сенин мурунку сүйгөнүң эмеспи? Кайдыгер болбоссуң дейм. Кезинде сенин шагыңды катуу сындырды эле, жок дегенде табан канар. Жайнаш, сен эмне деп жатасың? Мен эч качан бирөөнүн бактысыздыгын таба албайм. Жана айттым го, аны ошондой эле кечиргем. Кек сактабайм дагы деп. Улан, сени чыныгы эр жигит деп билем. Бул айткандарымды эч кимге айтпа, Анан Заремага кантип жардам беришти ойлонуп көрчү. Кимге айтмак элем? Анын үстүнө алардын мамилелерине кийлигишкеним болбойт го. Ошентсе да мейли ойлонуп көрөйүн. Жок дегенде жакшы кеңешиңди айтарсың. Мен шаардык оорукананын жаракат бөлүмүндө иштейм. Эгер жакшы акыл таап калсаң, мага айтып койчу, Жакшы акыл табарыма ишенбей турам. Ошентсе деле мейли ойлонуп көрөйүн. Болуп туранда, жакшы сакайып чык, көрүшкөнчө. Жакшы бар. Зареманын мындай аргасыз абалын укканда ага болгон эски сезимдери козголо түшүп, кандайдыр жардам беришти канчалык баш оорутуп ойлонсо да, мээсине жакшы ой келген жок Уландын. Анын кур намыска алдырып көктүккө салбай, Касенге багынып берүүсүн туура көрдү. Ошентерине ишенгенинде Заремадан көңүлү жайлана түштү. 3 күндөн кийин бир жумалык дарылануусу аяктап, кайрадан анализ тапшырганында ден соолугунда жакшы жака жылыш болгону билинди. Башкача айтканда, уруктугу бала жаратуу жөндөмүнө жетише элек экен. Бул натыйжа анын үмүтүнө доо кетирип, башын шылкыйтса дарыгерлерди таң калтырды. Мындай болчу эмес эле, дароо эле жакшы жагына жылыш болчу. Баары эле туура жасалган эле. Дарыланууну дагы улантат окшойбуз, деп ойлоно түшүп, мындай кылалчы, зыяндуу адаттарга барбай, жалаң таза жана күчтүү тамактар менен азыктанып жашап, 1 айдан кийин келип текшерилүүдөн өтүңүз. Жылыш болбосо кайра башка дарылоо ыкмасын колдонобуз. Ал сөзсүз жакшы натыйжа берет.
деди бейтаптын айгаарына ишеним артышы сакаюуга тете экенин түшүнгөн дарыгер ишенимдүү түрдө. Жүрөгүн ысытып турган үмүтүнө минтип суу себилгенде дендаруу боло түшкөн улан эмне кылаарын билбей туруп калды да, дарыгердин айтканын аткаргандан башка аргасы жогун түшүнүп, ошол күн эле айылды карай сапар тартты. Тукумсуздугунан айыкмайын ага Бакты Таалайдын дарбазасы ачылбайт болчу. Жаркынайды таап кайрадан баш кошкондору менен төрөй албаса, аны ата-энеси кабыл ала алмак эмес. Алар айткан кызды алганында деле балалуу боло албай, анын убалына калмак. Айтор мындай жан кыйнап оорутпаганы менен келечегине балта чапкан балелүү илдеттен айыктырчу дарыгер айткан алиге башка дарылоо ыкмасына ишенип айылга кайтып келди. Келсе шаарга барып дарыланган соң ден соолугу оңоло түштү деп үмүттөндүргөн атасынын тетрисинче саламаттыгы начарлап, эзели оорудум деп жатпаган анын буту колу шишип, төшөк тартып калыптыр. Атасынын бул абалын көрүп жүрөгү түшүп калды уландын. Өңү кара көгүнө тартып, демиккен ал бир жума бою машина оңдотом деп шаарга жатып алган уулуна болгон нааразычылыгын бул ирет ачык эле билдирди. Жашың 30-дан өтсө да эс тартпай койдуң го, балам. Бир машина оңдотом деп бир жума бою шаарда эмнеге жаттың? Аны бул жерден деле оңдосо болот эле да. Оңдотуп, ана сатып жиберип башкасын алайын дегем. Бирок мындан түзүгүрөөгө үстүнө акча кошмоюн келгидей эмес. Ошон үчүн жүрүп калбадымбы? Деп аргасыз калп айткан улан кайра атасынын бул абалга түшүп калган үчүн өзүн күнөөлөмүш этти. Сизди врачтар көп саны аркаба, жазылган дарыларды өз убагында калтырбай ичтешпеди беле? Анткени эмес окшойсуз. Болбосо мындай абалга түшпөйт болчусуз. Кантип саны аркабайм, ичип эле атам дарыларын. Бирок болбойт окшойт. Асылган оору акыры албай койбойт деген чын да. Небере көрүп, аларды эркелетип өлсөм арманы болбойт эле. Ошон үчүн эртерээк үйлөнбөсөң болбойт. Үйлөнөм ата, үйлөнөм. Жөн жүргөн жокмун. Кыз караштырып жатам мен дагы. Улан, Акматбек Аяш атаңдын кызы Нурайымды жакшы билесиң да. Эстүү десең эстүү, билимдүү десең билимдүү, ата-энеси да жакшы кишилер. Байкуш кыздын тийген ери жаман чыгып, турмуштан жолу болбой калыптыр. Бир баласын алып ажырашып келиптир. Бизди угуп ушул Нурайымды эле ал. Алдына барсак ата-энеси каршы болбойт, деп Ырыс апа сөзгө аралашты. Нурайым дейсизби? Ал Аяш атамдын баягы караколго турмушка чыккан кызы да, Ошол турмушту көрүп кагылып согулуп калыптыр. Башыңарды кошуп койсок жаш эмессиңер, оокат кылып кетесиңер. Билбейм апа, ойлонуп көрөйүнчү. Көп ойлонбо балам. Акматбек Аяш атаң менен Бүбү Аяш апаңды билесиң да, аябай жакшы кишилер. Мен билгенден кыздары деле ата-энесин тартышкан. Нурайым жаман бүлө болбойт. Этегинен жалгаса эле. Мейли апа, силерге жакса болду. Бирок мен деле шаарга барганда жөн жүргөн жок элем. Шаарда сүйлөшкөнүң болсо ага деле макулбуз. Кандай болбосун үйүбүздү балалуу үй базарга айлантчу келиндүү кылсаң болду. Ата, апа, айтканыңардай кылам. Бирок кичине ойлонуп алууга уруксат бергиле. Ойлоно кой айланайын. Аял алыш эле оңой бекен. Бирок көпкө жүрүп алба. Атаңдын оорусунун дарысы эле бала. Неберелүү кылсаң куландан соо айыгып кетет элең. Туурабы, Абышка? Айыкпасам да көңүлүм жайлана түшөт эле. Коркпой өлөт болчумун. Ата, жаман сөздөрдү айтпаңызчы. Көрөсүз го, баары жайында болот. Ошондой болсо экен. Ата-энеси менен ушинтип сүйлөшкөн улан жагдай шаштырарлык болгондуктан түнү бою ойлонуп, бир чечимге келип, эртеси күнү апасына кайра шаарга барып келерин айтты эле, ал чочуп кетти. Эмне барасың шаарга? Жайчылык элеби? Жайчылык эле. Сиздерди келиндүү кылайын деп бирөө менен сүйлөшүп аттым эле. Бул жолку да барып колун сурайм. Макул болсо алып келем. Болбосо Акматбек Аяш атамдын кызы менен сүйлөшөм. Сиздер өзү менен сүйлөшөсүздөр. Оозуңа май айланайын. Ошентсең гана барып келе кой шаарыңа. Жолугуңузду даярдай берсеңиз болот. Бүгүн жетсем буюрса, эртең болбосо да бүрсүгүнөн келип калам. Келинди алып келип каласыңбы? Эгер макул болсо алып келем, болбосо келип Нурайым менен сүйлөшөм. Кокуй, анда даярданышыбыз керек турбайбы?
Даярданганга убактыңыз болот. Эгер шаардагы кызым макул болсо, телефон чалып коем. Аяш келиндериңиз жардам берсе, бат эле даярдана каласыздар. Ата-энеси менен ушинтип сүйлөшүп, алардын абдан кубандырган Улан ошол эле күнү шаарга чыгып, жумуш күнү бүтө электе жетип, түз эле Жайнагүл иштейм деген шаардык ооруканага келди. Оңдой берди болуп, ал жумушунда экен. Улан ал жай сурашкан соң ток этерин айтты. Жайнаш, мен Заремага жардам бермей болдум. Я, чын элеби? Агантип. Аны алып кетейин дедим, эгер макул болсо. Чын эле ошентейин дедиңби? Жакшылап ойлондуңбу? Ойлондум. Чындап эле жардам берейин деп чечтим. Ошентсең чындап эрдик кылган болот элең. Антпесе байкуш Зареманын айласы кетип калды. Өзү менен сүйлөшүп көрөйүн. Сунушума макул болсо, бир жуманын айланасына айылга алып кетем. Жакшылап ойлондуңбу, Улан? Анын абалын өткөндө жакшылап түшүндүргөндөй болдум эле. Унутпа, Зареманын боюнда бар. Анын атасы болгондо да каралар менен байланышы бар чоңдун баласы. Билип калса, катуу каршылык кылат. Ошон үчүн жакшылап ойлон. Зарема сунушума макул болсо болду. Эч нерседен коркпойм. Өткөндө Зареманын азыркы абалын сага айтып койгонума өкүндүм эле. Эми болсо коркуп баштадым. Ал сага баарын айтып салганымды билчү болсо, мени өлтүрөт. Баарынан да сенин чечкиндүүлүгүңө таң калып коркуп татам. Коркпой эле кой, баары жакшы болот. Кааласаң, бул иштин сен аркылуу болуп жатканын ага билгизбей эле коелу. Мага анын иштеген жумушу менен жашаган дарегин берсең болду. Калганын өзүм бүтүрөм. Ал экөөбүз бири-бирибиз үчүн бүтүн эмеспиз. Кантсе да бир кезде сүйлөшүп жүрбөдүк беле. Мейли, бирок Улан айтчы, мындай кадамга баруу менен сен эмне максатты көздөп жатасың? Чыныңды айтчы. Жайнаш, сенин көзүңчө калп эле жакшы киши көрүнгүм келбейт. Ооба, Заремага боорум уруп жатканы чын. Бирок бул иштен өзүмө пайдалуу жагы да бар. Бирок ал максатымды сен сурабай эле койчу, мен айтпайын. Мейли, ошондо Зареманын колун кантип сурап, кантип макулдугун алганы жатасың? Сен мага анын кайда иштерин же жашаарын айтсаң болду. Мен ага кокусунан жолугуп калмыш этем. Анан аны деле болсо унута албай жүргөндөй түр көргөзөм дагы, ажырашып кеткенимди, үйлөнүш керек болуп жатканын айтып колун сурайм. Эгер сен айткандай анын чындап эле аргасы кетип калган болсо, дароо макул болот. Ооба, менимче планды туура түзүпсүң. Зарема макул болот го деп ойлойм. Ал бул тууралуу мени менен да кеңешет болуш керек. Бирөөнүн токолу болгончо сендей жигиттин жары болгону ага жакшы да. Ооба десең. Бирок башкадан боюна бүткөн аялды алган атканыңа мен түшүнө албай жатам. Же сага бала керекпи? Туура божомолдодуң, Жайнаш. Мага бала керек. Мурунку аялым менен да балалуу боло албаганыбыздан улам ажырашканбыз. Заремага эмне үчүн үйлөнгөнү жатканыңды эми түшүндүм окшойт. Демек сен анын баласын өзүңдүкүндөй көрүп асырап алат экенсиң да. Ооба. Андай болсо жанагы өзүң түзгөн план боюнча аракеттен. Зарема облустук оорукананын жаракат бөлүмүнүн башчысы. Эртеден кечке чейин жумушунда болот. Ооруканада дарыланып жаткан кайсы бир тууганыңа келгендей түр көргөзүп, алдынан чыга калсаң шек албайт болуш керек. Рахмат, Жайнаш. Эгер Зарема макул болсо дагы жолугабыз да. Ал мага бул тууралуу сөзсүз айтып кеңешет болуш керек. Сенде кол телефон барбы? Жок, азырынча ала элекмин. Андай болсо мен номурумду берейин. Көчөдөгү автоматтан кайсыл учур болсо да чала бер. Макул.